Aselya! Aselya! Aselya kim töredin? Ne oldu? Aselya'nı aytıp koysaňarby? Ne gerek? Aselya kim töredi? Kız törödü, 3 ay oldu. 3 ay bolup kaldy. Otursak, gülsün. Nurlan sen mi? O men. Kandaysın? Gir de çay iç de. Yana gireyim mi? Alo. Mılkı, men Batir'ge satıp alçılarda taptım. Bugün erten kvartirani boşot. Salam dostlar, kayradan эле бул эң мыкыр шоу Гүлзат Мамытбек кыргыз элине дем берсе, биз кыргыз телевидениясына бир жаңы дем берели деп. Ошондой ниет менен бүгүнкү бизде конокто Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова. Кош келипсиңер. Ассаламу алейкумдер. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Привет. Бир жыл болуптур. Былтырда жайда келип кеткенсиңер. Гөлгө андан ары. Былтырда ушундай ысык убакта келгенбиз. Жайдын Саратан күндөрүндө. Үйдөгүдөй эле. Алдыңда сөздөрдү айтпай эле койгон. Саратан, Паратан дегенде. Июньдө эле айтсаң. Эфир башталып электе сурап алайын, эме свадьбаңардын видеосун берди? Видео келген негиз. Келип компьютерге салып, анан кийин вирус кирип калыппы? Өчүп кеттир, бирок кайра ала албай эле убакыт болбой эле ушинтип жүрөбүз. Кайра свадьбага калды атса. Негизи ошондой го, свадьбанын видеолорун алыш аябай кыйын го. Ошо бир жылдан кийин алдыбы деп сурап атпаймынбы. Башында эле бешик боңор бек болсун. Рахмат. Кызыңар ыйлакпы, же мындай жоошпу? Ыйлак десек деле жарашпай калат а? Эми эки ырчынын кызы ыйлаш керек го дейм мен. Капризная. Кээде ыйлаш керек, буларды ыйлабай койсок мен карабай коет деп мындай билет да. Эки жакта карап турат кызыбыз. Ширин болуп баратат күндөн күнгө. Бала деген ушунчалык таттуу болот экен. Кудайга ыраазыбыз. Ушундай бизге сонун таттуу кызды берген. Буюрса ден соолугу менен келечеги кең болуп чоңойсун. Мүмкүн ырдап атат, силер түшүнбөй атасыңар, аны ким билет. Ырдап атат, анс деле деп ырдайт. Силер келип алып бардык, келген коноктордун баары деле буну ырчы турбайбы деши эле ушинтип атышат да. Аселайым кандай болуп атат? Уйкусуз түндөр. Барын көнүп калгандан кийин, өзүң балаң болгондон кийин дароо алмаштырып подгузниктерин туруп, тың болуп калат экенсиң. Коркуп аткам, бирок Кудайга шүгүр жакшы эле. Нурлан жардам берип атабы? 24 саат болсо, ошонун 30 мүнөтүн жардам берсе, аябай чоң кылып айтып берет. Мен карап атам депчи. Негизи эркектердин баары эле ошондой болуш керек. Ыйлабай турган кезде ала кала ойнап. Апазы. Мен айтам да апазы, эмгизе эле өлүп койбосо, калганын баарын эле өзүм карайын депчи. Бирок кичине эле ыйласа, апазы бересиң эмне депчи. Атын Дария деп койдуңар. Ким койду? Кандай коюлуп калды? Кимиңер жооп бересиңер? Дария деп биринчи чоң аталарына бергенбиз, биринчи. Алардын варианты жакпай калды. Негизи кусу жакшыраак окшойт атамдардын. Анан бир 4-5 ат тандашты. Анан бизге жөнөтүштү. Анан бизге ошо WhatsAppка жөнөтүштү, ушуну тандап атабыз деп эжем, байкелерибиз бар да. Анан көбү ушул Дария деген атты жактырышты. Бизге дагы жакты. Аселя кандай жактырат деп ойлонуп аткам негизичи. Жок, негизи классно деди. Салты боюнча биринчи баланын атын чоң атасы, чоң энеси коет. Кийинкисин тай энеси коет, тай атасы коет. Анан кийин буюрса 3-чү, 4-чүлөрүн өзүбүз коебуз. Анда эле кызыбыз талашып мен коем дебесе эле. Өзү негизи ушундай болот экен да. Негизи пландарда канча балалуу бололу деген мындай оюңар бар? Көп балалуу болгум келет. Ойлогом, Аселя жаң төрөгөндөн кийин, роддомдон чыккандан кийин кандай эме болот? Да кийинкисин эркек балалуу бололчу деп айтты да. Төрөгөн жаккан окшойт. Жок, негизи өтө жакшы карадым окшойт. Жок, өтө баласак болгондуктан роддомдон чыкканда эле буюрса дагы төрөйм деп чыктым. Кийинчерээк азыр баланы караган сөз түрдө оңой эмес. Аны ойлонуп көрүм, шашып кеттим окшойт. Бир аз күтүп турат окшойм деп азыр. Көрөбүз эми Кудай буйруган күнү болот. Сиз деле көп бала болгуңуз келет. Сөз түрдө.
Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Негизи азыр төрөт учурунда заманбап ата-энелерде мисалы жаңы методикалар бар. Ошол эле мисалы атасыга төрөткө катышат дегендей. Нурлан братан катыштыңызбы? Мен Гастролдо болчу. Авастын свадьбасы болду бир күн мурда. Аваз досубуздун свадьбасына чогуу барганбыз. Баягы төрөй турган адам көбүрөөк басыш керек экен да. Анан барып кичине бийлеп силеп. Анткени Асель карап калды акыркы күндөрү. Эмне болуп кетет, эки жакка да чыга албай калды. Анан кийин эртеси күнү туруп свадьбадан келдик, уктап түшкө чейин. Мен уктаган бул ичим ооруп атат десем, ага чейин деле ошентип айтып атчы. Ооруп атат ичим депчи. Анан жакшы деле көңүл бурбай эми. Мен чочуладым да, балким тура эмес бир нерсе жеп койдумбу, эмне болду депчи. Анан ичим десем, бул кенебейт. Кенебей туруп, мен астына туруп. Карасам ичим ондай экен. Эң жиним келгени, мен кыйналып атам. Ол ылдыйда отуруп, шашпай чай ичип отуруптур да. Мен эми билген жокмун да, токсикоз дегендер боло берет экен го. Анан чото апам айтып калды, больницага алып барчы, чото башкача депчи. Анан больницага алып баргандан кийин мени жазып койду. Анан мен ойлогом, Аселя төрөгөндө мен апам кайынен киргизем депчи. Ошентип аткам, чалдым, келиңиздиби депчи. Келсем эч ким киришпей, сен эле киргизет деп койду да. Жөн мен атайын ушундай кылып сүйлөшүп койгонбу, Асель буга чейин деп ойлодум да. Мага чейин айтып аткан да, сен болушуң керек жанында тигүү дегенден, кой, андайдан корком мен. Кой, мен тоюм бар деп. Деп анан саат бул толгоозу эме болгончо жакшы карайт экен азыр больницада. Толтура эжелер улам келет, мен жанында улам карап турам. Больницаларда жакшы эле карайт. Ошол күнү шеринебиз бар болчу. Анан бул келгенден кийин эмеси токсикоз кетип калды да. Анан видео тарттым аларга, че бул жөн эркелеп атыптыр, аз барып калабыз. Чыгарат окшойт буну депчи. Анан кийин бир аздан кийин башталды. Ошондо билдим аял киши кыйналып аткен. Бирок бери жакта олтурдум, бери комнатада олтурдум, буна алып кирип кетишти. Ушунчалык переживать эттим. Аман эсен төрө болсо экен депчи. Саат эртемен 11-де кеткенбиз үйдөн. Ошо мен түнкү саат 11-лерде көз жарды. Ушунчалык өзүңдүн балаң, кызың ыйлаганда ушунчалык башкача сезимдер болот экен. Мындай ыйлагың келет экен да. Кошо эме болгум келет экен. Жакшы дуа кылдым. Кудайга шүгүр ушундай кызды бергениңе депчи. Бирок кирген жоксуз төрөт комнатасына? Жок, мен өзү башында эле ушинтип ойлогом. Схватка төрөткө кирген жокмун, Кудай сактасын. Ал жака киргизген жокмун. Анан тиги эжелер айтты. Пуповинасын эмесин кимдигенчи. Анан эми баягы ошону мен өз бир нерселерди айта берем да, ачык эле. Айта берсем интернетте ар кандай обсуждение болду. Бирок мен өзүмдүн оюм, киндик кезүү бул өзүңө жакын болот экен да. Ушундай салттар бар экен. Ал жерде эжелердин кеңеш боюнча кирип өзүм кестим. Анан чыгып кеттим сыртка. Ошол эми сыртка чыгып алып толкундан анан баардык эжелер айтты да. Жаңы төрөлгөндөнчү эч кимге сүйүнчүлөбөй тур депчи. Улам апамдар чалат. Азыр деп кошуп коем. Анан улам эжелерге айтам, мен айта берейин сүйүнчүлөбөй десем, анан кийин айта ылдыйда апамдар эмелер күтүп аткан. Бирөө эле экен деп айта берди. Ушундай болду. Анан досторума айттым, анан дос балдарыбыз келип алып кетишти. Ошол менен майрам башталды. Андан кийин 3 күндөн кийин келдим деп. Мен да жакында Көкпөй чачпай айтып бердим го. Жакында эле байкем кызды болгондо, анан ал дагы айтып атпайбы, ошо кызды болдуң дегенде эшикке чыгып алып толкунданганыма жөн эле жарым саат ары бери басып жүрө бериптирмин. Ошондой болуп калат кезиң. Эмне кыларыңды деле билбейсиң. Телефон чукулуп атасың, бирөө чалып атат, ага деле оюң башка да. Алло деп сүйлөшүп атасың, оюң бөлөк эле бир нерселер. Рахмат деп. Мына могу жерге ушу кодду жазасың, анан 1 гигабайт белекке интернет аласың. Достор, эми баланс кеж аркылуу бири-бириңерге белек берип жана ошондой эле акча таап башсаңар болот. Мисалы, мен азыр досумду бонустук код аркылуу коштум. Дагы деген бөлүмгө кирип, өзүңөрдүн кодуңарды рефералдык код деген жерден алсаңыздар болот. Досуңарга кодду айтасыңар, ал ошол кодду катталууда жазып коет. Бүттү. Ушул үчүн менин досум 1 гигабайт алат.
Ал биринчи төлөмүн аткарган соң менин балансыма 20 сом түшөт. Эң жакшысы, канчалык көп адамды кошсоңуз, ошончолук көп бонус аласыз. Баланс KG баары оңой. Азыр өкүңөрдө тең Инстаграмга миллиондон ашык турабы. Гим атактуураак деген оюнда. Өкүңөр телефонуңарды алып чыгасыңар, Инстаграмды ачасыңар, түз эфирге киресиңер, 5 мүнөттө кимге көрүүчү кирет. Аселяга көп болуп кетет. Ошону көрөлү да ким. Бунун статистикалары меникилен подписчик аз болгону менен. Актанба. Буга көбүрөөк көрөт экен да, кыз киши деп көбүрөөк көрөбү. Мүмкүн негизи эле атактуураак. Кыздарым будан кынтык издеп турушат да. Бардыгы көрөт. Эчтекем жакпайт. Подписчиктер баарын карап турушат да. Бир жерим Жакшы көргөндөр бар. 1, 2, 3. Бир адам. Бир адам 37, Меники 85, 177, 163, 300, 417, 319. Биз МК шоудобуз. 506. Кимдики прямой эфирде, Кошулгула, дастар. көп болот экен. Мага кошулуңуздар. Ана мыкы жанында. Давайте кошуналарыңар чакыргыла, Нурлан утулуп калбасын. Үйдө ким кожоюн болот, ошону талашып атат бул жак. Аселяныкындагылар мага кирип калачы. Так үчөөбүз. 900. Канча болду? 1000. 1004. Меники 957. Жетет. Мыкы. Давайте болла. 1025 болду. Кошулгула болла. Тиякта уже 1200 болуп кетти. 1100. Биякта эле 1100 болду. Ким ашып бартат азыр? Мен. Нурлан утулса, жалыяк жудурамдагы Инстаграмга киргизем. Так что мага кириңиздер. Астагфирулла. Убакыт болду. Кимде канча? Силер давай. 1780. 1780. Меники 1620. Все, болду. Эфирди токтотолу. 1800. Инстаграмга киргизем. Сөз түрдө. Куттуктайм, Аселайым. Рахмат. Бүгүнкүгө сизге жалаяк жуганга киш таап бердим. Ооба. Дагы эмне кылып, эмне жумуштар бар иде? Мен интернеттин жакшы тартпай калды. Ой. Жана айтып койдукпу, Дарья деп чоң аталары койду депчи. Мисалы силердин аттарыңарды ким койду эле? Менин атымды атам койгон экен. Анткени мен үйдө 4-чүсү болуп төрөлгөм. Мен Улан деген да классташ досум бар. Экөөбүз бир күндө жарык дүйнөгө келгенбиз. Анын атын Улан, менин атым Нурлан кылып койгон. Бирок аныкында 11-сентябрь деп жазылып калган, меники 10-сентябрь да. Бөкө майрамдашкан экен. Анан кийин балдарыбыздын аттарын окшош коебуз деп. Улан коймокмун. Ошондой болуп кетти. Бирок байкем атына дагы Русланбек, Нурланбек ушундай болуп коюлган. Сиздикин? Менин чоң апам койгон экен. Башында башка ат коюп, ал аттан кийин жакпай калып, аны Аселхан деп коюшкан. Аселханбы чын атыңыз? Чын атым Аселхан. Паспортто ошондой. Жок, паспортумду кийинчерээк эмнеге билбейм, бирок мектепте көп ушулдуңдай өрчү да. Билбейм эмнеге. Анан кийин Үзбешке деп. Хан келтат деп. кийин анан өзгөртүп Асел кылып койгон. Бул өзү Ошто чоңоюп калганынан болуш керек ошондой. Ооба, ошо Ошто хандар көп да. Бирок кээде айтып коем Асел ханым деп коем. Негизи башында кандай ат койдулар эле? Башында башка билбейм ал кандай ат экен, бирок жакпай Нурлан. карадым. Кийин ошо Аселханга өзгөртүшкөн экен да. Жакшы ат экен, Жакшы, ушун жүрсө болмок, өзгөчөрөөк болот. Аселхан жана Нурлан хан. Мурунку келгенде Аселайым айтты эле, Нурландын жакшы көрүп жеген тамагы неме рошки депчи. Ошол өзгөрдү. Көксү өтүп кетти азыр. Кулинардык списокто жаңы тамактар пайда болду дегендей. Негизи үйдө бир нерсе жасайсың, от души жасайсың да, Нурлан көп тамак жебейт. Жебей коет. Көчөдө тамакты көбүрөөк жейт. Мен дагы ошондойм, кичинекейимден эле үйдө көп тамак жебечүмүн да, көчөдө аппетитим аябай ачылчу. Экөөбүз ушул тараптан окшошпуз. Үйдөн тамак жасап туруп көчөгө алып чыгып. Эми ошентем. Азыр оюндун аты мен же мен эмес. Бул жакта карточкаларды мен суроолорду берем. Көтөрүп турасыздар, дароо көтөрүшүңөр керек, бири-бириңерди карамай жок. Жоопторуңар окшобой калса, ток менен урабыз. Бастырып. Араң турабыз. Ошон үчүн давайте даярбыз, Ким орусча жакшы сүйлөйт? Ким үйдө кожоюн? Ким Инстаграмда көп отурат?
Экөөстөн деген кандай болот анда? Эми бир жагын ачыш керек да. Мына Асел. Ким өзүнүн подписчиктерин эч качан алдабайт. Дайыма чындыкты айтат. Калп айтам да мен. Сен калп айтам да сен калп айтасың. Экөөстөн. Бияк эмне болду? Ошондой айтам, Аселге деле ошондой айтам да. Мен кээрде. Мына мен. Окшош болду, э? Окшош болду? Да. Камераларды өчүрүп турасыңарбы? Көзүн боеп коеюн деп коесуң. Ким көп кызганат? Так, Асел да. Эгер мисалы пикир келишпестиктер болгондо ким биринчи кечирим сурайт? Мен го дейм. Кимдин ыры хит болот? Меники. Мындай өзгөчө суроолор экен. Бирок просто мындай Аселге көптөн бери сувенир жаздырып элек. Буюрса жакында чыгат. Бирок жакшырларды Асел өзү алып алат. Жаздырбай жүрө берет. Ким Дарияны жакшы көрөт? Экөөбүз тең. Кандай болот? Мен. Ну, ар кимиңер өзүңөр үчүн жооп бергиле. Мен десең ал жөнүндө токтолот экен. Асел жакшы көрөт экен. Болдубу? Ток жетишет го дейм, же дагы бир жолу уруп коеюн. Жок болду. Иттерди ушу менен үйрөтүшөт экен да. Моюнга салып туруп. Чын эле ошо зоомагазинден алынат. Өкүл ата, өкүл апа кылып, урмат байке, эле жен койдуңар. Силерге деле уже келип башташтыбы өкүл ата, өкүл апа коелу деп? Биз жакында өкүл балалы болдук. Өкүл кызды болдук. Менин тайкем апамдын бир тууган иниси бар Айдылда. Ошонун баласы менден 1 жаш эле кичи, 91-жылкы. Бизди койду. Анан биринчиден даяр деле эмеспиз. Андай нерсеге даяр эмеспиз дегенге ойбой эле айтты апамдар. Эми ата эненин сөз закон да. Дей алган жокпуз. Дей алган жокпуз. Анан барып өзүбүздүн немебизди аткардык. Бирок өкүл балабыз менен өкүл кызыбыз да ушунчалык кичпейт, жакшы балдар кызды болдук биринчиси. Эң кызыктуусу бизде чыгармачылыкта бир Нурландын досу болчу. Азыр өкүл балабыз болот буюрса. Ал бизге 1 жыл мурун эле айтканда. Ал план кылып койгон да. Самат деген иним болот. Ал бизди Аселя бул айда төрөсөп, анан кийин 3 айдан кийин кызын торолуп калат, анан Ошко учуп келе алат. Ушундай кылып койгондо анын ортосунда тиги өкүл балабыз биринчи болуп кетти да. Анан буйрсам буйрук экен. Өкүл бала мейли 1 жаш болсо өкүл брат эле турбайбы? Өкүл дос. Уже эки өкүл бала, э? Буюрса жакында экинчиси болот. Мурун айтып калчу, бешиктен бели чыга элек жатып булар өкүл ата болот дегени. Чында мен да ушинтип ойлогом, үй бүлө кургандан кийин 5-6 жылдан кийин такшалып калгандан кийин ошол статуска ээ болгон туура болмок да өкүл ата, өкүл апа. Бирок бизде ушул статуска коюп жаткандан кийин өздөрү тандап жаткандан кийин өздөрүнөн көрсүн. Бизден жардам күтпөй эле койсуңар. Өзүбүз кызыбызды араңбап атабыз. Мен деле айтам аларгачы. Сен балким ойлонуп көрөрсүң депчи. Самат деген мен Ошко барганда такы постоянно тозуп алып эме кылат да, эки жака. Мен деле экөөбүздүн эмебиз деле бир болуш керекпиз. Просто сен улуураак деле коюп көрөсүң. Анткени мен деле семьям жаңы баштадым. Көп деле мындай опыт жок менде. Экөө да ойношот да, тамашалап. Мен айтам, Нурлан, сен бул балага өкүл ата болосуң, бираз оорбаспы болсоңчу. Анан мен ага кантип эле Экөө күрөшүү, балам кандайсың? Бүгүн деле өзгөрүп кетиш. Анда жатпай калат го туурабы? Анан кийин мен айттым, өзүм жашоодо кандай болсом, колуман келишинче үйрөнөбүз дейм баары. Пикир келишпей, өкүл ата эмне кылабыз? Коот турчу, мен өзүмдө да биякта бир нерсе болду. Анан эми мындан кийинкилерин Кудай кааласа кичине шашпай кылалы да, токтоп туралы да. 2000ден беркилерине. Кийинки көрүп аткан өкүл балдарыбыз бир аз пауза кылтырасыздар, Кудай буйруса болобуз. Акыркы жолу качан сэндвич жедиңер эле? Мен сэндвич жакшы көрөм, көп эле жейм. Акыркы күнү недавно эле жедим. Сен эле даярдап берген жок.
Эмеден жедим. Биз 2-3 күн мурда эле Таласка барып келдик. Ошол жактан машинага бензин куюп атып, курсак ачып ошол жерден алып жедим. Аселя келип кош келген. Жок, мен көбүнчө макияж, прическа жасатканда барганда курсагым бат-бат ача берет. Эмнедир? Эме жетти. Аны ошентип алып алам жаныма. Акыркы жолу маршруткага качан отурдуңар эле? Көп болуп калды. Бирок маршрутканы сагындым мен. Жакшы көрөт элем маршруткада сонун окуялар болот. Машинага маршруткага отуруп эле көп жыл болуп калыптыр. Эсте калган окуя бар маршрутка менен байланыштуу? Көп эле окуялар болгон, анткени мурун сабакка көп маршрутка менен келет элек. Маршрутка канча сом кезинде отурчу элең? 5 сом. 5 сом көп болгон турбайбы? Сайзыбанда 5 сом отурчу элек. Күтөсүң, суукта күткөн жаман баарынан дагы. Батпай каласың. Анан суукта бирок маршрутканын ичинде адам көп болсо жакшы го. Бири-бириңе умтип, анан эрте туруп сабакка жөнөйт элек. Ошондо уйку сураганда бири-бириңе жөлөнүп, уктап өтүп кетесиң, ушундай көп го окуялар. Сиз качан отурдуңуз? Эми акыркы жолу 10 сом болгон. Жакын эле болуш керек. Сиз кийинирээк жылдыз болгон турбайсыз? Да, окуя деле көп болгон эмескен. Мисалы маршруткадан телефон урдатып ийип же акча түшүрүп коюп дегендей. Биз Акчам көп урдаткам. Мен бир окуяны эстеп кеттим. Троллейбуста болгон окуя. Көрөбүз досторду. Троллейбуста тамаша болуп айтканда эле айттым го. Жана контролер келип, орус аял болчу да. Келип текшерди да. Анан мен уйку сурап атып, эртең мен оркестрге барышыбыз керек. Саат ровно 8ден кичине кечиксең эле киргизбей коет эле да. Оркестрга кичине 3 мүнөт, 2 мүнөт кечиксең да киргизбей коет. Ушундай агайыбыз бар эле. Анан ошентип келатып, мен шашканымдан студенческий билетимди алып турмун. Анан акча албай калыптырмын да. Орус аял келип, менчи акчаны сурады да. Сураганда же айта албайм да. Же жок дей албайм. Жок дей албайм. Көргөз албайм. Чөнтөгүм жанымда адамдарым бар, мени карап калды. Нурлан Асим. Анда каяктан Нурлан Асим? Эч ким тааныбайм. Же орусчага түшүндүрүп айта албайм, акчам үйдө калып калыптыр депчи. Анан ушундай кызыктай акыбалда алгам, анан жанымдагылардан уялбай сурагам. 1 сом берип турасызбы деп. Анда студенческий билетин көрсөң 1 сом берет элең. Студенческий билетин ойлобосо 3 сом болчу. Анан бир байке берген. Бирок ошондо ушунчалык кызыктай акыбалда калгам. Же орусчам жок, же акчам жок. Акчам жок. Анан байке берген, ошентип куткарып кеткен. Кийинки оюндун аты неме? Озулар деп атат. Негизи мындай күндө эле көрүп атсыздар да. Ошо кимибиз биринчи ичип бүтөбүз. Немеге? Ылдамдыкка да. Аселайым, сиз судья катары карап турасыз, туура ичип атабызбы, эмне болуп атабыз? 1, 2, 3 баштадык. Нурик также. Где солбаду? Козулар конкурсунда Нурлан Асип эң мыкты козу болуп табылды.
Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгара баштады. Тоок нети менен греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи бир чичеп берейинчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу да. Бош убактыңарда эмне кыласыңар мисалы? Инстаграм чукубуз. Бош убактымда көбүнчө мен үйдө ыр жазам. Өзүм студиям бар, чакан ырлар менен, творчество менен алек болом. Анан баягы музыкадан мээң чарчайт кээрде келип, комнатада телевизор көрөбүз, ошондо PUBG ойнойм. PUBG ойноп көңүл калып калды. Неге? Ал жаман экен. Несе? Убакытты көп алат экен. Эртеңки саат 9-10го чейин. Кимдер менен ойночор эле PUBG? Нурмат, Алмаз, Аваз, да кимдер? Көп. Аско деген да ким шоу жаатында көп. Шоу жаатында бар эле PUBG. Чыгып калат го бияка чыгып ойноп атканда. Немелери кандай никтер бияка жазып коелу. Шоу ойногонго чейин. Меники Н Насип деген. Н Насип. PUBG'дан көрүшөлү деп коесуң. Ладно, немеге Сосновкага секиребиз деп коесуң. Пачинкиде. 8x'тан беришти. Аселайым ошентип ойноп тажаткан турбу, урушуп токтоттурдары же өзү эле токтотту? Өзү эле башка комната ачып кетет. Эми дегенде биздин кызыбыз дароо эле ойгонуп кетет, кичинекей. Так дегенде. Биз силерди кургол кетирбейбиз. Бизде атайын Салих компаниясынан адал колбасалар. Чоң рахмат. Как раз үйгө алып барып. Бирок кээ эмелер ушинтип бергенден кийин, кайра чыккандан кийин алып коюш эле антпейсиңер да элден. Жок, анан үйүңөргө барганда да сүрөткө тартып киргизип койгула. Бизге келген коноктор биздин көрүүчүлөргө да өзүнүн белегин таштап кетет. Эмне белек болот? Костюм. Костюм? Белек кылайын. Форма. Былтыр кепка, быйыл костюм. Эмки келгенде шым, анан туфли. Туфли. Кроссовка деген бар. Достор, эгерде Нурлан Насиптин формасын концертке кийген костюмун утуп алам десеңиздер, комментарийге Нурлан Насиптин кызы Дарияга, кичинекей Дарияга арнап өзүңөр чыгармачылыгыңарды көргөзгүлө. 4 сапыр, Дария деген сөз, Нурлан, Асель, ошо 3 сөзү катышсын. Эң оригиналдуу, эң эле аябай жан дүйнөгө жаккан ырды тандап туруп, биз ошол адамга форманы белек кылабыз. Барыңарга ийгилик. Сиздер менен Эң мыкты шоу, мен Мыктыбек Мукаев, Нурлан Насип жана Биздин кызыбыз ыйлап атпайбы? Биз барып эле. Давайте. Азыр. Уруксат берсеңер. Мениз. Реально эле отур. Кыз. Пландабагында эле отур. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, бал менен өтүп жашоо. Атаздын кызы да. Мурду көп экен, Бар жок, көздөрүң карчы, көздөр. Ушундай таштап коюп кетип калалы силерге. Кимге? Сен өзүң карайсың мурдан дайыма. Керде мен карайм. Керде деле мен карайм десең. Апазы чай пай растоткон үчүн карайм.